Салам достор, Кыргыз Дамдары каналына кош келипсиздер. Достор, бүгүн биз сиздер менен фаршталган перец жасайбыз. Жайдын ысык күндөрүндө аябай өтүмдүү тамак. Анда эмесе, келгиле мени менен чогуу болуңуздар. Биз биринчи перецтердин баардыгын тазалап алабыз. Анын ичин тазалап, казанга кичине май куюп, перецтерди салып, аларды кичине сырттарын кызартып кууруп алабыз. Эгерде биз перецтерди ушинтип сыртын кууруп алсак, ал бышканда шорпого аябай сонун даам берет. Мынакей достор, биз кууруп алдык. Эми ошол эле казанга кичине дагы май куюп, советский тверкадан өткөрүп, аны дагы кичине кууруп алабыз. Мынакей, анда кичине кууругандан аны чыгарып турабыз. Мен бул жерде соевстерди турап баштадым, пиязды турадым. Буларды азыр шорпого кууруп баштадык. Мынакей помидорду салып, аны дагы кууруп баштадым. Аны кызартып кууруп алып, эми картошканы салып, буларды да кууруп, татымына жараша туз салдым. 2 баш чеснок салып, аны дагы кууруп, баардыгын жакшылап кууруп алгандан кийин эми суу куюп, казандын капкагын жаап, шорпону кайнатабыз. Шорпо кайнап чыкканга чейин биз перецтерди фаршка толтурушубуз керек. Бул жерде мен уйдун фаршын, куурулган сабиз, пияз, чеснок жана күрүч, татымына жараша паприка менен туз коштум жана өсүмдүк майын коштум. Булардын баардыгын жакшылап аралаштырабыз кол менен. Тузун көрүп, тузу аз болсо анда туз кошосуздар. Мынакей баардыгын жакшылап аралаштырдым. Эми перецтерди ичине баскылап толтурбайбыз, анткени күрүч бышканда аябай чоңоет. Мынакей достор, мен перецтерди да толтуруп алдым. Эми мынакей кайнап аткан шорпого салып, капкагын жаап, бир кайнап чыккандан кийин отун азайтып 40 мүнөт бышырабыз орто отто. Мына достор, биздин фаршталган перецтерибиз дагы даяр болду. Эми идиштерге салып, кааласаңыздар зелень кошуп, кааласаңыздар сметана кошуп жесеңиздер болот. Аябай аппетиттүү, даамдуу болду. Достор, эгерде рецептим жаккан болсо, анда сиздерден лайк жана комментарий күтүп калам. Видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.